Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге маалым болгондой, биз айрым бир мыйзамдарды жазуунун астында биз коомдук талкууга алып чыгабыз. Ал үчүн бардык маалыматтар Жогорку Кеңештин расмий сайтынан жарыяланат. Мен ишенем, көпчүлүгүңүздөр бул сайтка кирбейт, бирок бул жерге көпчүлүгү ушул массалык маалыматтар каражаттары жана ар кандай эл аралык уюмдар бул сайтка кирет. Айрым гана мыйзамдарды массалык маалымат каражаттар жайгаштыргандан кийин гана ал накта коомдук укугга айланат. Кээ бир учурларда массалык маалымат каражаттар мыйзамдын эң негизги багытын өзгөрүп, элге башка түшүнүк менен жарыя кылат. Мен жакында өзүм дагы ушунга дуушар болдум. Ошого байланыштуу мен мындан ары өзүмдүн жумушумду жаңы форматта өткөзүүгө чечим кабыл алдым. Биринчиден, ушул коомдук укугга чыгарардан сырткары мен аны сөзсүз түрдө видеоролик менен коштой турган болуп чечтим. Ал видеороликте мен ал мыйзамдын эң негизги максатын, эмнеге ал алып келерин жана ошондой эле азыркы учурдагы кандай проблемалар бар экенин толук айкын айтып берем. Алгачкы роликте мен салмак көзөмөлүндөгү пункттардын автоматташтырууга байланыштуу мыйзам долбоору жөнүндө баяндайм. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө биздин тышкы карыздын көлөмү 4 миллиард доллардан ашат. Ал суманын көп бөлүгү жолдорду салып, оңдоого жумшадык. Негизги Бишкек-Ош жолун курбай бүтүп, альтернативдик жолун куруп баштаганыбызга сизге маалым. Ошондой эле негизги жолду аягына курбай туруп, курулган жактардын азыркы учурда бузулуп калганына биз баардыгыбыз дуушар болуп турабыз. Анын эң негизги себеби ушул биздин оор жүк ташуучу автоунаалардын стандарттардын жана нормалардын сакталбай келишине түрткү болду. Жана ошондой эле ошол жердеги таразадагы болуп аткан коррупциялык схемалардын негизинде ушул жолдорубуз талкаланып жатат. Мен мына атайын Сосновкадагы тараза көзөмөлүнө барып келдим. Ал жерге мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде таразага кирүү же кирбөө маселеси дагы өтө курч экен. Машиналар таразага кирбей өтөт экен. Эгер кирген күнү деле ошол жерде жүк ташуунун өзүнүн стандарттарын жана нормаларын ашкан күнү деле аларга түзүлгөн актылардын жана протоколдордун ачык айкын эместигин өз көзүм менен көрүп келдим. Мына азыркы көрүп аткан тараза бул дүнөлүк банк коюп берген тараза. Бул тараза бардык заманбап технология менен жабдылган. Керек болсо ушул камералар машиненин ичинде кандай груз экенин дагы көргөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок тилекке каршы бул таразалар статистика катары эле колдонулат. Ал эми жол үчүн Минтранс биз азыр сиздер менен үстүнө дагы барабыз. Ал жакта өзүнчө дагы бир таразалар турат. Ошол таразаларды колдонот. Норма боюнча 44 Кыргыз Республикасында. 44 стандарттын жана постановлениеден ашып барса 1 тонна, 2 тонна ашты, анда кандай болот? Эгер ашкан болсо, бул 250 сом взимать этилет, плюс возмещение ущерба жазылат. Ошол возмещение ущерба кандай болот? Возмещение ущерба болсо, 1 тонна ашыкка жүккө километрге сом. Карасаңыз, бул вот посмотрите, таразага кирбей эле кетип калды. Тарт. Бул эмнеге мындай кетип калды? Бул эми экөөбүз көрдүк пустой экенин сыртынан эле көрүп атпайсызбы? А мүмкүн астында оор, салмактуу бир металл турсачы, каяктан билесиз пустой экенин? Камера менен биз бул жерде болбогонубузда, бул автоунааны эч ким деле текшермек эмес. Биз турган аймактан күн сайын бош көрүнгөн жүздөгөн унаалар өтөт эмеспи? Бирок алар чын эле бошпу? Бул суроо кызматкерлерди кызыктырбай турганын көрүп турабыз. Жүк ташуучу унаалардын заманбап талаптарга жооп бербеген эски таразаларга тартышат экен. Ошол эле учурда пункттан 200 метр алыстыкта дүнөлүк банк берген каражатка сатып алынган заманбап таразалар орнотулган. Алардын иш жүзүндө эмнеге колдонулбай жатканы да түшүнүксүз. Жаңы мыйзам долбоорду мен эски таразалардын ордуна жаңы таразаларды колдонуу жана ошондой эле аны коопсуз шаар системасына туташтырууну да сунуштайт элем. Унаа ээси менен көзөмөл пункттун кызматкерлери түз сүйлөшүүлөрүн жоюп, өз кезегинде коррупциянын санын кыскартууга толук ишене алам. Эң башкысы биздин жолдорду баштапкы абалда сактап калууга сонун мүмкүнчүлүк. Мына өзүңүздөр могу жерде көргөндөй тараза өтөт. Бул таразага кирсе да болот, кирбей да мондойунан өтүп кетсең болот. Ал үчүн бизде отурган биздин кызматкерлер менен сүйлөшүп алсаңыздар, анда таразага кирбей эле мондой өтүп кетсеңиз да болот экен. Таразага кирген күнү деле сиздин весиңиз ашыкча чыкса, аны бир ошол жерде төлөй турган маселелер бар экен. Жол болсоң, ТТК барып бир терминалга төлөп келсең, ал жерге да барып төгүп келишиң керек экен. Андан сырткары бул жерде
лишний вести кайсы жака төгөт деген маселе да туулат. Ал дагы маселе чечилбептир. Демек, азыр водительдер кыйналат. Жана үстүндө айтып кеткендей, эгерде машиналар таразага кирбей өтүп баратса, анда аларга 100 000 сомдук айыппул жыгылса, ал эле эмес ошол таразага кирип салмагы көп чыкса, аны дагы письмо счастья деп коебуз. Үйүнө же болбосо ошол фирманын жетекчисине айыппулдар келип турса, bundan ары бир дагы бузуулар болбойт. Жана бардыгы өз иретине келет деген толук ишенимим бар. Ушул мыйзамды кабыл алсак, эң негизгиси биз ушул башында айтып кеткен ошол коррупциялык схемалардын бардыгына бөгөт коет элек. Ошол жерде иштеп аткан биздин таразалардын баарын автоматташтырып, ал жерде эл чечпей, ал жерде компьютер чечип, эң негизгиси бул азыркы жолдордун мындан ары бузулбошуна, ушул бойдон сактап калышына түздөн-түз өз салымын кошот деп ойлойм. Жана ошондой эле үчүнчүсү, келечекте биздин муунубуз эч бир кредит алып, кайра карызга батып, ушул жолдорду кайра эле курбайт эле деген бир жакшы ниет тилек менен ушул мыйзамды жазып отурабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде сиздерде кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо, бул эле эмес, негизи эле башка бир мыйзамдар боюнча, же болбосо башка бир коррупциялык схемалар боюнча сунуштарыңыздар болсо, бизге бардык сунуштарыңыздарды берсеңиздер болот. Биз анын бардыгын карап чыгууга даярбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.